Саламатсыздарбы достор? Мен өткөндө жасалма интеллект жараткан кыргызча ырды кыргыз тоюнда ырдадык деп социалдык тармактарга видео жүктөгөн болчумун. Ар бирибиз ор тарапта күн кечиреп өмүр жолунда. Ошондо мага көптөгөн суроолор келген. Бул кайсы платформа? Анда кыргызча ырды кантип жасайбыз? Аны музыкасын кантип жасайбыз? Аны кантип ырдатабыз деген сыяктуу суроолор келген болчу. Мен бүгүн видео тартып, ошол платформа кантип иштейт, анда кыргызча ырды, музыкасын кантип жаратабыз, аны кыргызча кантип ырдатабыз деген суроолорго жооп иретинде ушул платформаны сиздерге айтып берейин деп атам. Бул платформанын аты Suno AI. Ал бүгүнкү күндө кыргыз тилинде эң сонун иштеп аткан жасалма интеллекттердин бири. Мен баарыңыздарды ал платформаны, ал куралды колдонуп көрүүгө чакырам. Suno AI бул жасалма интеллектке негизделген платформа. Ал аудио жана музыкалык контентти автоматтык түрдө жаратуу үчүн иштелип чыккан. Функциялары бул музыка жаратуу, кыска текстик команда менен музыка түзө алат, жанрларды жана стилдерди тандоо мүмкүнчүлүгү бар, үн синтези мунун дагы бир негизги функцияларына кирет. Бул деген адамдын үнүнө окшош үндөрдү жаратуу, виртуалдык артисттер үчүн ыр жаратуу мисалы. Башкы бетти түшүндүрүп кетейин. Башкы бетте мына Home деп турат. Бул негизги баракча. Мында колдонуучунун жеке кабинети, акыркы иш аракеттери, сунушталган контент жана жаңылыктар көрсөтүлөт. Бул болсо Create. Бул бөлүмдө жаңы контент жаратуу мүмкүнчүлүгү берилет. Мисалы жаңы долбоорлорду баштоо, файлдарды түзүү же контент жаратуу үчүн керектүү куралдар жайгашкан. Бизге эң керектүү бөлүм ушул. Биз бул бөлүмгө азыр кайра кайтып келебиз. Ал эми Library деп турат бул. Мында колдонуучунун бардык сакталган файлдары, долбоорлору же контенти сакталат. Бул сиздин жеке архивиңиз катары кызмат кылат. Explore бул бөлүмдө башка колдонуучулардын иштерин көрүүгө, жаңы идеяларды табууга же популярдуу контентти көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Search бул функция аркылуу керектүү контентти, файлдарды же маалыматты издөөгө болот. Издөө системасы ачкыч сөздөр боюнча берилген. Invite friends дейт. Бул деген эми башка колдонуучуларды платформага чакыруу мүмкүнчүлүгү. Анан дагы бир маанилүү нерсе бул кредиттер. Кредиттер деген эми сизге берилген бонустар да. Сиз музыка жараткан сайын ушул кредиттер азая берет. Мисалы, күнүнө 50 кредит берет Suno AI бекер. 50 кредит бул бир 7-8-10 ырга чейин жаратканга жетет. Андан кийин лимит түгөнөт. Бирок кайра эртеси күнү дагы 50 кредит берет. Subscribe деген бул жазылуу, акы төлөнүүчү кызматтарга жазылуу мүмкүнчүлүгү. Мына достор көрүп атасыздар, Suno AI-дын базалык планы бул бекер. Анда 50 кредит берилет. Мына 10 ырга чейин жаратса болот. Экинчи Pro планы бар. Pro версиясы. Бул айына $10. Анда 2,5 миң кредит берилет экен. Бул деген сизге 500 ыр жаратууга мүмкүндүк берет. Ал эми Premier планы бар, Premier версиясы. Мында 10 миң кредит берилет. Бул деген сизге 2 миң ыр жаратууга мүмкүнчүлүк берет. Мына достор, биз азыр абдан маанилүү бөлүккө келдик. Бул Create. Бул жерде биз музыкаларды жаратабыз, ушул жерде ырдатабыз, ушул жерден музыкалардын стилдерин тандайбыз. Эң башында сол жакта Custom деп турат. Бул азыр өчүп турат. Муну күйгүзсөк, бул жерде аянтча ачылат. Муну күйгүзгөндөн кийин биз бул жерге өзүбүздүн текстибизди
койсок болот эгерде биздин өзүбүздө кайсы бир ырдын тексти бар болсо. Бирок азыр биз буну өчүрүп туралы. Өчүргөндө мындай болуп ачылат. Биз бул жерге кандай ырды каалап атабыз, жөн гана немесин жазабыз, промптты жазабыз. Биз кандай ырды каалап атканыбызды бир эки сүйлөм менен эле жазабыз. Мен азыр 3 жаштагы Айдананы ата энеси эркелеткени, жакшы көргөнү жөнүндө ыр деп жаздым. Башкача айтканда промпт жаздым да. Бул жасалма интеллекттин бардыгы промпт менен иштейт. Промпт деген бул текст түрүндөгү тапшырма, өтүнүч же команда. Азыр биз create дейбиз. Бул азыр ушул биз берген промптко ылайыктап азыр текст жаратат. Суну ай негизи бир текстке, бир тапшырмага эки вариантта ыр жаратып берет. Текст бирөө эле болот, бирок музыкасы эки башка. Эки ыр жаратты. Азыр ошонун бирөөсүн угуп көрөлү. Aydanım memnun kun nurun Ateni çurumu sen Мынакей. Ыр жаратып койду. Кыргызча Айдана тууралуу ыр. Ушул жерден upload дегенди дагы түшүндүрө кетейин. Бул upload деген биз өзүбүздүн аудиобуз же өзүбүздүн музыкабыз, ырыбыз бар болсо аны дагы жүктөп бул жерде ыр жаратсак болот. Бирок бул жерде абдан катуу эскертилип атат. Ал ага ырдын автордук укугу талаштуу болбошу керек. Ага ошол жүктөгөн адам толугу менен жоопкерчилик алат деп катуу эскертилип атат. Бул жерде 3,5 версия көрсөтүлүп турат. Биз ушул менен иштеп атабыз. Жакындан бери Суну айдын 4-чү версиясы ишке кирди. 4-чү версия 19 ноябрда кирди. 4-чү версия 3,5-дан да абдан мыкты. Эми биз Суну айдага кирип кайра custom дегенди күйгүзөбүз. Анан бул жерде инструментал деген да күйүп турат. Инструменталды күйгүзгөндө биз текст менен ыр жарата албай калабыз. Болгону музыка, обон гана жарата алабыз. Эми инструменталды өчүрөйүн дагы, lyrics деген аянтчага келели. Customды күйгүзөбүз, ошондон кийин бизге lyrics аянтчасы ачылат. Бул жерге биз өзүбүздүн текстибиз бар болсо, ошону коебуз. Мен Алыкул Осмоновдун Ата журт деген ырынын текстин коюп көрөйүнчү. Ата журт деген ырдын текстин койдум. Куплеттерди бөлүп атам. Негизи куплеттерди бөлүп койгон жакшы. Бул кайсы жерден бүтөт, кайсы жерди мындай кайырма кылам деп ойлонуп калышы мүмкүн. Ошого бизден мындай буга кеңеш. Куплеттерге бөлүп койсок, бул ошого жараша ырларды жаратат. Эми Style of Music дегенге келели. Бул жерде болсо музыканын стилдерин жазсаңыз болот. Мисалы, бул жерде сунушталып аткан стилдер бар. Эми стилдер абдан көп. Жүздөгөн стилдер бар. Мен emotional, minimal, chaotic, анан классик деп ушул 4 стилди тандадым. Бул жерге биздин долбоорубуздун атын жазабыз. Мен Ата журт деген ырды жүктөгөм азыр. Ата журт. Бул жерге Ата журт деп жазып коебуз. Кана эмесе, Алыкул Осмоновдун Ата журт деген ырына Суну ай кандай ыр жаратат экенин азыр чогуу көрөлү. Create. Мына көрдүңүздөр, биз стилди ушуга жакындатып тандаганбыз. Минимал, классик,
анан emotional. Бирок хаотикти да кошуп койгом мен. Жол карайын токтотуучу атажурт түнгө жаман кырсык салып Ырды байкасаңыздар мындай кыргыз стилине жакыныраак музыка менен жаратты. Мисалы мага азыр мына ата журт деген ырга жазылган музыка жакты. Мындай машина айдап баратып угап турган ыр болду деп ишенем мен. Муну албетте социалдык тармактарга өзүнчө дагы буюрса жүктөп коем. Мен жогоруда айттым го, бир текстке Суну Ай 2 ыр жазып берет деп. Эми экинчи вариантын угуп көрөлү. Бунусу деле жаман эмес. Башталышы. жылуу кийим жолун кыйын üşүрсүн кышта катуу борон улуп кар уруп сугумду өз мойнума алайын жол тарайын токтой турчу Мына бул деле жаман ыр болбоптур. жаман кырсык салып кетпесин налап келип ат тизгинин шарт буруп Мына достор, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мага эки ыр тең жакты. Алык Осмоновдун Ата журт деген ырынын сөзүнө жазылган эки ыр тең болгондору музыкасы абдан сонун. Мына ушинтип ыр жаратсаңыздар болот. Мен бул эки ырды тең буюрса социалдык тармактарга жүктөп койгонго аракет кылам. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул кыргыз тилинде ырды жаратканы менен, бирок сиздер деле байкап атсаңыздар керек, ырдаганда акцент менен ырдап, анан кээ бир сөздөрдү туура эмес айтып, мисалы жны ж деп айткан учурлар бар. Бул эмнени билдирет? Бул ошол платформа негизи кыргыз тилине толук адаптация боло электигин билдирет. Бирок мен ойлойм, бул дагы убактылуу көрүнүш. Балким бир канча айдан кийин, балким 1-2 жылда Суну Ай эч кандай кынтыксыз кыргызча ырларды аткарып дагы калышы мүмкүн. Анан экинчи жагынан биз бардыгыбыз ошол жасалма интеллект платформаларын канчалык көбүрөөк колдонсок, анын ичинде кыргыз тилинде колдонсок, бул платформалар кыргыз тилин үйрөнүп, биздин киргизген маалыматтардан кыргыз тилин үйрөнүп, мындан дагы жакшыраак иштегенге мүмкүнчүлүктөрү болот. Мен баарыңыздарды Суну Ай программасын колдонууга, аны менен ыр жаратууга чакырам. Достор, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Суну Ай платформасы кантип иштейт, анда кантип музыка жаратса болот, ыр жаратса болот, анын ичинде кыргызча кантип жаратса боло тургандыгын көрдүңүздөр. Мен ойлойм, бул видеодон кийин сиздер дагы өз алдыңыздарча ушундай продуктларды жарата аласыздар деп ишенем. Суну Ай платформасын кимдер колдонсо болот деген жөнүндө дагы бир кыскача айтып кетейин. Аны бардык эле адамдар колдонсо болот. Анын ичинде чыгармачыл адамдар албетте колдонсо жакшыраак. Мисалы, ошол эле ырчылар колдонсо болот. Андан тышкары кино тармагында буну абдан жигердүү колдонсо болот. Анан эң башкысы, мен өзүм журналист болгондон кийин айта кетейин, буну журналисттер колдонсо дагы жакшы. Анткени алар өздөрүнүн бир видеолорун шөкөттөгөнгө же аудио материалдарын шөкөттөгөнгө бул платформанын продуктлары абдан чоң жардам берет деп ойлойм. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басып каттала кетиңиз. Мындан ары дагы жасалма интеллект дүйнөсүндөгү жаңылыктар жана жасалма интеллект платформалары жөнүндө башка дагы видео материалдар менен бөлүшүп турганга аракет кылам. Саламатта калыңыз.